Көрдүңүзбү? Ошентип абага мээрим төкчү жок дегенде. Мейли Кудайга мээрим төкчү. Эриңби, аялыңбы? Сени ойлоп аткандыр, сени күтүп аткандыр, сен деп жашап жүргөндүр. Балаңбы, атаңбы, энеңби мээрим төкчү. Тереңин түшүнүп. Сууда амал программа болуп атпайбы? Сууга мээрим төкчү. Арам жери жок турбайбы? Бул биз үчүн кам көрүлгөн турбайбы деп. Арыстан алайга мээрим төкчү. Күйүп бышы-бышы ойготоюн деп атат. Бул көктөн буйрулган адам экен деп. Ошентип дегеле кичинеден болсо да мээрим төксөң, анан чоңураак мээримге өтсөң, бөйрөгүң оорубайт. Ошо мээримдин кызматын бөйрөк аткарыш керек дейт. Бир нерсени бөлүп чыгып атпайбы? Телодон деле ал ууну негизи. Кандан составынан саараны бөлүп чыгып атпайбы? Анысы кандай дагы могу жашоого сен бир мээрим төгүп бөлүп чыккандай бир жакшылык киргизчи. Мына ошондо бөйрөгүң оорубайт. Ошентип мына боор оорукчандар көп. Эки дүйнөнү боёп закон киргизип турбасаң бөйрөгүң ууланат дейт. Бою. Аалам бул арбай экен деп, табият өзү бул бейиш экен деп, адам өзү бир улуу тура, адам өзү нур тура, мен жаман деп жүргөн адамдын касиети күчтүү тура. Касиетин пайдалана албай, энергиясын пайдалана албай, тетир түшүп алган тура деп. Бою. Мээрим төк. Жарат. Өсүңдү жарат. Биринчи. Мен пенде эмесмин, мен периштемин. Мен кичик эмесмин, мен улуумун. Мен Теңирдин ордун аткарып атам. Мен ааламдын ордун аткарып атам деп өсүңдү бою. Өсүңдү жарат. Мына, көрдүңүзбү? Ошентип анатомия энергиядан, нурдан, ааламдан жаралган. Ошентип жоопкер тескегенге, соттогонго соттогула дейт. Мына мени дүйнө жалгыз сот